Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, урматтуу марафондун жаңы катталуучулары, жаңы таанышкан эжелер, сиңдилер. Баарыңыздарды бүгүнкү марафондун 19 күнү менен дагы бир жолу куттуктайм. Адаттагыдай эле мен мынтип китептерди окуп, өз сиздерге айткандай могу стаканга кадимкидей эле жакшы сөздөрдү, аффирмацияларды, максаттарды жазып, мына ушинтип олтурганча сиздер менен видео тартууну туура көрдүм. Анткени кече жанагы тесттин жообу эмне болду деп сурагандар көп болуп атат. Кече аябай сонун видео жасап, ушундай сонун кылып тартып бүткөндөн кийин эмнегедир видеону сактай албай калдым. Ошентсе дагы кыска видео жасап сиздерге сунуштаганга аракет кылдым. Мурдагы 17 күндөгү видеобузда биз аялдардын энергетикасы жана эркектердин энергетикасы, аялдардын обручу жөнүндө айтор көптөгөн пайдалуу нерселерди сиздер менен бөлүшкөм. Анан ошол видеону мага ушундай бир эжеби же бир аял мага поделиться кылып, кайсыл чоң энең жазгандын китебин окуп атасың деп мындай аябай мага капа болуп, мындайча айтканда жиндениптир. Мен мондай Луиза Хей деген чоң энемдин ушундай китептерин окуп, анан кийин ошол нерсени жалпак тил менен түшүндүрүп, кыздарга, келиндерге ошол нерсени сунуштап атам. Негизи биз чынын айтканда биз аябай кыйынбыз го. Бир жакшы сөз айтсаң, тоготпогондой тиктеп турат. Бир кемчиликтерди издеп, ушунун кемчилиги чыга калса экен, ушуну бир уят кыла калсам экен деп, ушунчалык биз ошол адамдын бир минус жактарын издеп турабыз да, жанагы адамды шылдыңдасак, биз рахат алабыз. Бир жакшы сөздөрдү айтып, көтөрмөлөп, бир поддержка берген биздин негизи аркы эмебизде жок экен да. Ошондуктан биз жолдошубузга дагы бир өмүр поддержка берип, бир жакшы сөз айтып, аны ушундай ышыктандырыштын, вдохновение бериштин ордуна биз ушул жаман сөз айтып, анын жолуна бөгөт койгонго аябай уста экенбиз да. Мен көпчүлүк эле жаш келиндер менен сүйлөшүп отуруп, жана жолдошу менен тил табыша албайм, анын турган турушу жакпай баратат акыркы күндөрү, кечке жатат, телефондо игра ойнойт, кыздар менен сүйлөшөт, сайттарда деп ушинтип айтат да. Анан ошого мен мындай анын проблемасын ушунчалык өзү олуттуу серьезно кылып айтып атса, мен кайра эле серьезно кылып эме кылбайм, мен мындай тамаша иретинде жакшы жоопторду бергенге аракет кылам да. Анан алар тоготпойбу же алар ушунчалык акылдуубу билбейм. Кеңешиңиз мага жаккан жок деп эле айтат. Жакпаса аткарбаш керек, туурабы? Ошондуктан сиздерге мурдагы күнгү видеодон дагы кеңирээк кылып, дагы да мындай сиздерге берген тапшырманын жоопторун айтканча дагы бир жолу айтып көрөйүн. Бир мен китепте ушу дагы окуган боюнча Карл Густав Юнг деген бир эме болгон экен да, ошол айткан экен. Ар бир аялдарда кичинекей төрөлгөндөн баштап, кыздарда деп, кичинекей төрөлгөндөн баштап жашы улгайып калган кемпирлерге чейин, ошо жашы өткөнгө чейин, бул дүйнөдөн көз жумганга чейин ар бир аялдарда анимус деген эме жашайт экен. Аны ал латын тилинен экен, биздин тилге которгондо дух деп аталат экен. Дух. Духовный, мисалы, духу жок экен деп айтышат, духу жок экен, коркок экен деп. Ал дух деген бул ушунчалык аялдарда күчтүү бир эме бар экен да. Аялдардын ичинен ушул духу дайыма колдоп турат экен. Биз ал нерсеге аялдар жол бербейт экенбиз дагы. Туура эмес пайдаланып алат экенбиз көпчүлүк учурда. Эми ал духтун аялдарга эмне кереги бар? Мисалы, дух эркектерде болуш керек деп айтышат. Ал эми эркектерде анима, душа деген бар экен, душа, жаны. Ошон үчүн эркектердин эмоциясы, ошо жүрөгү мындай жаман сөз айтканда, душа деген жан го. Жаны жараланып ушунчалык, өздөрүнү ушунчалык кем сезип, духу түшүп кетет экен. Жок духу, жаны жараланып, настроениясы түшүп, кылга турган жумушу дагы эме таштап салат экен, тез эле. Негизи сила волясы деле жок экен негизи эркектердин.
эркектер духту каяктан алат? Эркектер могу аялдардан алат экен. Аялдар өзүнүн могу ички дүйнөсүндөгү, ички энергиясындагы духту бир гана ошол эркекке бере алат экен. Мисалы, баласына бере алат экен. Ой, сен күчтүүсүң балам, сен колуңан келет деп ушундай мотивацияларды апалары ушундай берсе, балдары ушундай прям ушул нерседен вдохновение алып, шыктанып, сонун кабыл алат экен да, эгер туура багытта берсе. Андан кийин күйөөсүнө, жолдошуна бере алат экен. Сенин колуңан келет, банкрот болуп калабы, же бир мындай жашоодо болот го ар кандай да кыйынчылыктар. Ошондой болуп калган учурда сенин колуңан келет. Сен күчтүүсүң, сен мыктысың, мен сени мененмин деген ушундай чын жүрөктөн айтылган жакшы сөздөрдү терип сөздүн бир мончоктору бар го, ушундай адамдын жанына жагат го. Ошол сөздөрдү терип, ошол күйөөсүнүн психологиясына жараша бир жакшы сөз айткан болсо, ал эркек ошол аялынан алган мотивацияны, аялынан алган духту өзүнө сиңирип алат экен, дагы духовистый болуп чыгат экен. Каалагандай проблемаларды эркек киши чече алат экен да, каалаган максатына жете алат экен. Ошондуктан аялдар менин ичимде дух, мен күчтүүмүн, мен мужественныймын, мен колуман келет, я могу деген сөздөрдү айта берсе, аял өзүндөгү могул аялдык женственности жоготуп, ошол эркектин жолун басып, эркектин жолуна бөгөт коюп, өзү баарын кыла берген болсо, ошол эркектин кыла турган иштерине тоскоол боло берсе, демек жанындагы эркек алсыз болуп, өзүнүн жолун таба албай, мисалы ичип кетиши мүмкүн, игроман болуп кетиши мүмкүн, же болбосо күн сайын аялы менен монтип урушуп эле, ажылдап эле кечке ушундай чагыша бериши мүмкүн экен да ошол эр катындар. Ошондуктан эркектин жолун талашпоо үчүн ага ошол сырттагы жумуштардын баарын үйүп салыш керек экен. Сен кыла аласың, сен кылышың керек деп монтип милдет коюп, сен мени бакпайсың деген сөздөрдү айтпаш керек экен. Сенин колуңан келет, сен ушул нерсени кылсаң, сен демек сенин күчүң аябай көп, сен күчтүүсүң, сенин колуңан келет, духовистыйсың деп ушундай сөздөрдү айтып, ошол эркекке тамаша иретиндеби, бүгүн кечке чейин сен ушул акчаларды күрөп бизге алып кел деп тамашалап ар кандай жол менен айтып, аял жойпуланып атып, эркектин жанагы эмесин, боюндагы коркоктукту, жоопкерчиликсиз сезимдерди, слабый жанагы алсырап калган, духу түшүп калган эменин баарын жогоруга көтөрө алат экен. Ал эми эркектерде жашаган анима деп аталган, латин тилинен которгондо жан деп аталган, бул эркектерде аябай жакшы өрчүгөн экен да. Аялдар мисалы жок, эркектер апасынанбы, же болбосо аялынанбы, же кандайда бир көчөдө бир аялдардан, кыздардан, өздөрүнүн девушкасынан сүйлөшүп жүргөн кызынанбы бир жүрөгүнө мындай ички дүйнөсүндө туура келбеген, анын намысына тийген бир жаман сөздү айтып койгон болсо, ошол эркек ушунчалык катуу жараланат экен. Ал эркектин эмеси ушунчалык түшүп кетет экен, самооценкасы, духу түшүп, айтор ушунчалык кыйналып кетет экен да. Аялдар бир аз кыйналып эле сүйлөнүп калып кете берет экенбиз, унутуп эле жанагы башка эмелер менен алектенипчи, тез эле унутуп берет экенбиз. А эркектер эч качан унутпайт экен да, жүрөгүнө сактап коет экен ошол сөздүчү. Жүрөгүнө сактап, кийин ошол аялынан бир жаман сөз уккан болсо, ошол сөздү унутуш кыйын болот экен дагы. Аялы канчалык жакшы сөз айтып, ушуну өзгөрүп, эмне үчүн ушундай жаман мага мамиле кылып атат деп түшүнбөй жүрө берет экен да. Жакшы мамиле кылайын десе да, жана эркек унута албайт экен да. Ошон үчүн жаман сөз айтпа, урушпа күйөөң менен деп айткандын эң негизги себеби мына ушул экен деп ойлоп калдым мен. Негизи ар бир аялдарда могул эркектин энергиясы, мужская энергия аялдарда да бар экен. Ал эми эркектерде женский энергия дагы какой-то бир процент болуш керек экен. Ар бир аялдарда, эркектерде бири-бирин мындай алыш бериш кылып, карым катнаш кылуу максатта ушундай болуш керек экен. Мисалы, аялдардын эгерде аялдарда 20-25%
эркектик энергия болсо, мужская энергия болсо, демек 75-80% женственный өзүнүн аялдык энергиясы болсо, демек ал аялда достаточный өзүнө керектүү, өзүнө мындай ошол нерсеге жашоосуна, күнүмдүк тиричилигине, жолдошуна, балдарына арнай ала турган энергиясы жетиштүү. Ал эми тескерисинче 70-80% эркектик энергия болуп, калган где-то бир 20-25% эле аялдык энергия болгон болсо, анда ал могу эркектер кыла турган иштерди кылып, үйдө күйөөсүнүн ордун басууга аракет кылып, күйөөсүн дайыма мындай жаман сөздөр менен издеваться этип, айтор моундай анын самооценкасын түшүрүп, ушундай күйөөсүнүн ордун талаша берген аялга айланып калат экен да. Ал эми эркектерде болсо тескерисинче, могул 75-80% эркектик энергия, анан где-то бир 20-25% гана аялдык энергиясы бар экен. Ал энергияны каяка жумшайт? Ал энергияны кандайда бир болбосо аялына жардам берет, аялдык жумуштар менен алектенет, аялы менен мындай жакшы мамиледе сүйлөшүп, күлүп, жылмайып турган эме болот го. Кызын эркелетет, жылуу, мындай назик сүйлөп, көзүн карап турган ошол где-то бир 20-25% аялдык энергия ушу эркекте бар болгондуктан, ушундай бир аз нежныйраак болуп, ушундай болуп калат экен. Ошондуктан жанагы фитнес клубтарда, качка кылган, качка залдарда барго, эркектер бодибилдердер өздөрүнүн денесине дайыма камкор болуп, тынбай заниматься этип, моундай мышцалар чыгып кеткен, слишком ашыкча эле моундай тренировка кылып, ошол эркектер, мен угуп калдым, кошумча бир тестостерон деген уколдор болот экен, ошолорду жогорулатыш үчүн, тестостерон гормондорун көбөйтүш үчүн ошондой эме алат экен да, уколдорду же дарыларды химический жол менен иш кылса, ошондой эмелерди алат экен да. Ошондо гана эркектик денеси, эркектик фигурасы чоңоюп, ошондо анан кийин жанагы мышцалары чоңоет экен. Эгерде ал балдарда, ошол эркекте аялдык гормондор көбүрөөк болгон болсо, демек ал денесин канчалык качка кылган сайын, канчалык спорт залга барган сайын болбойт экен да, эркектик фигурасы чыкпайт экен, мындай мышцалары чыкпай, аялдарга окшоп назик болуп тура берет экен да. Ошондуктан алар кошумча ушундай уколдорду алганда мен ойлоп калдым, демек бул өзүнүн эркектик энергиясын көбөйтүү иретинде, көбөйтүү максатта ушинтип алып атат деп. Айтор мындай түрдүү жактан ой жүгүртө берсең, мээни иштете берсе, издеген сурооңо, издеген эмелериңе жооп таба алат экенсиң. Демек, аялдарда энергия, өздөрүнө аялдык женский энергия канчалык көп болгон сайын, женственность деп коет, назик, жылмайып жүргөн, дайыма мындай кандайдыр бир жерде болсо, монтип таанышкан учурда, жолдошуң менен мамиле кылган учурда, же болбосо монтип общение, любой адам менен общение кыласың го. Ошол кезде аял өзүнүн чыныгы аялдык нежность деп коет, женственность деп коет, страсть деп коет, ушул жашоодо монтип ар бир мелочтарга кумарланып жашаган аялдарды эркектер ушунчалык жакшы көрөт экен да. Анткени эркектер мындай түп санасынын кандайдыр бир немесинде бессознательно алар ойлошот экен, аялым ушундай рахаттанып жашаса экен, аялым ушундай мындай кайф алып жашаса экен, жыргап жашаса экен деп каалашат экен да. Ошон үчүн жанагы кээ бир кыздарды, кээ бир аялдар барго, дайыма өзүнүн камкор болуп, күлүп, жылмайып, өзүнүн ушундай аяган аялдарды эркектер дагы аяйт экен. Эркектин жолуна бөгөт болуп эле, өзүм кылам, сенин кылганың мага жакпайт дей берген болсо, ал эркектин ошол замат желаниясы жоголуп, ушундай кылбайт экен да. Үй жумуштарындагы, үй бүлөнү багуу деген жоопкерчиликтен дагы өзүн мынтип алып салат экен, тыштап салат экен. Анткени
и так эле эркектер могу сыртка чыкканда түрдүү моундай жана тоскоолдуктарга, түрдүү эмелерге, атаандаштыктарга жолугуп, анан үйүнө келсе, үйүндө дагы бир атаандашкан бирөө жатат да, сен кылсаң мен деле кылам, сен кылбасаң мен деле кылбайм, сенин колуңан эмне келет, мен өзүм кылам, сен эч нерсе кыла албайсың деген дагы бирөө жаткан болсо, демек сырттан таппаган бир өзүнө сүйүүнү үйдөн дагы таппай келген болсо, значит ал эркек жана өзүнө назик, ошол эркек өзүнө суктана турган, бир сүйүү тартуулай турган башка аялды издеп кетет. Эмне үчүн эркектер ойнош ойнойт дейт го. Демек ошол үйүнөн таппаган сүйүүнү башка жактан издейт экен. Антпесе кимдир бирөө айткандай, аялдардын баары эле окшош деп айтышат. Болгону кандай мамиле кылганда, эркекке кандай жылмайып караганда. Эң секрети мына ушунда экен. Андан кийин энергияны, мисалы, аялдар айтат го, шопинг кылсам, макияж кылсам, өзүм карап, бүт эме сулуулугум ошо салондорго барсам, ошондо менин энергиям жогорулайт деп өздөрүнө уверенный болуп калат. Могу сулуулуктарын жашырып, түрдүү косметикаларды, түрдүү боекторду боенуп атып, ошондо гана могу кирпиктерди чаптайт экен го кыздар. Ошондой кылганда гана ошол кыздар, аялдар өзүнүн сулуулугуна 100% уверенный болушат экен да. А так могу макияжы жок болсо, эч кандай боегу жок болсо, эч кандай монтип жөнөкөй кийинбейли, могу эмеси жок болсо, мындай кымбат баалуу кийинбесе, ал өздөрүнүн самооценкасы түшүп кетет экен дагы. Өздөрүнүн сулуулугуна өздөрү ишенбей, могу баалабайт экен да өзүнүн сулуулугунчу. Ошондуктан могу торговый центрлерге барышып, түрдүү косметикаларды алышып, кыздар ошол эме моданын, жасалма сулуулуктун эмесине сүңгүп, баш оту менен кирип кетишкен. Негизи аял энергияны андай кийимден деле эмес, какой-то бир процент алышы мүмкүн. Жаңы кийим кийгенде, жаңы макияж кылып жасап, ой, мен сулуу экенмин деп караганда бир аз эме болушу мүмкүн. Бирок бул убактылуу эле нерсе го. Ошондуктан кийим кийгенде дагы тандап, мисалы, узун көйнөктөр бар, аялды ушунчалык сулуу кылып көрсөткөн көйнөктөр, кийимдер болот го, аялдын эмесин жашырган, жанагы ачык денесин жаап турган. Мына ушулардын баардыгы аялдын энергиясын ашырат экен. Жана дагы могу, мисалы, биз рынокторго барганда, базарларга барганда, торговый центрлерге барып келгенибизде, эртең менен чыгасың, ошол жака барып бир нерсе сатып алган барасың го. Ошондо адамдардын ызы чуусунан чарчап келип, үйгө келип эс алайын десең, уже үйгө келип, ушул эс алганга чейин сени как будто бир грузовик дебелеп кеткендей ушунчалык катуу чарчап, өзүң жоготуп, шайың ооп, могу энергияң агып түшүп калат. Чарчап каласың, Демек, биз могу көпчүлүк мына шаардын ичинен, торговый центрлерден же базардан көп жүрсө, аял өзүнүн энергиясын, көпчүлүктүн арасында жүргөн аялдар өзүнүн энергиясын жоготуп салат экен. Жана базарда олтурган кече видеодо жүрбөйбү? Эки аял бир эркекти аябай тепкилеп сабап, уят сөздөр менен сөйлөгөн. Аны көргөндөн да уяласың го. Ошол жерде олтурган аялдар, эми алар турмуштун, тиричиликтин артынан отурат деп ойлойбуз, бирок негизи чындап караганда ал аялдар өздөрүн оңдош ушунчалык кыйын да. Эгер ушунча кааласа, стоп, мен бүгүндөн баштап чындап аял болом, мен мынтип базарда олтурбайм деп, ошол күйөөсүнө ишенимди берип, колуна карматып, могул флагты колуна берип, күйөөсүнө берип койсо, сен бүгүндөн баштап үйдүн хозяйыны сенсиң, сен шефсиң бүгүндөн баштап деп ордуна бошотуп берсе, ошо эркектин ордун, ал эркек кандайда бир болбосо башында бир аз таап отуруп, кийин ошол эркек көп акча тапканга үйрөнөт. Жана азыраак акча тапкан эркекти биз чыдабайт экенбиз да, сабырыбыз жок экен аялдардынча, акча таппайт, жетпейт деп олтура берет экенбиз. Болгону үйдө мынтип жакшы сүйлөп, ошо күйөөң бар го, психологиясын ошо канча жыл жашасаң, ошол психологиясын окуп, жеп, кандай мамиле кылыш керек, кандай мамиле кылбаш керек, ошол нерсени үйрөнүшүбүз керек экен да. Ошондо жанагы эркектин
ар бир эркектин мына больной точкасы бар. Ошол больной точкасынан кармап акырын ушул ишке сала бериш керек экен. Ар бир эркектин өзүнүн туура келе турган, туура келбей турган, өзүн жакшы көргөн, жакшы көрбөгөн мамилелери бар. Ошол нерсени кылган болсо, демек эркек өзүн ошол сизден, аялынан табат экен дагы. Башка бир аялга эч качан карабайт. Башка бир аялды карап да койбойт. Сиздин айтканыңыз менен, айткан дегениңиз менен дегендей эле болот. Бирок мындай оозуңуздун очунда болсо дагы ошол эркекти сүйүндүрүш үчүн сен биздин үйүбүздүн башчысысың, сен кылышың керек десең, ошол эркек сүйүнүп, мен башчы экенмин деп кыла берет. Бирок негизинен сизден кеңеш сурайт, сиз айланып тегеренип келип эле сизден совет сурайт, сизден уруксат сурайт. Эмне кылайын, барайынбы, кылайынбы, турайынбы деп эле сизден сурап калат. Айланып тегеренип эле ошол үйдүн кожоюну, үйдүн башчысы ошол аял эле болуп калат экен. Ошондуктан сөз менен эле эркекти өзгөртүп алат экенбиз. Мисалы, ой сен кыйынсың да, сен колуңан келет, кантип сен ошол нерсени кыла албай каласың деп алдап сабап эле үйдө эле эркелетип эле, ушу жаш баланы эркелеткендей эле күч бере бериш керек экен. Ошондуктан жана мен айткан сөзүм дагы айланып кетти. Ошол көпчүлүк аялдар өзүнө энергия алыш үчүн ошол көпчүлүк адамдардын арасынан, ошол мисалы торговый центрлерден, базарлардан энергиясын кайра жоготуп салат. Көп эркектердин арасында дагы аял энергиясын прям монтип ачылып чачылып кетет экен, аялдын энергиясы. Анткени ошол эркектердин көзү, ошол эркектердин сөзү, өздөрү менен сүйлөшүп отурган өз алдынча немелери бүт баары тартып алат экен ошол аялдын энергиясын. Ал үчүн сиз жаратылышка чыгып, тоонун башына, суунун жээгине, же болбосо кандайда бир эч ким жок жерге, ушундай жаратылыштын, табигаттын койнуна барып энергия ала алат экенсиз. Адамдар жасабаган, Кудай жараткан нерседен, жаратылыштан өзүнүн ушунчалык чексиз энергия ала алат экенбиз. Ал эми адамдар жасаган торговый центрлерден, рыноктордон, оюн мындай развлекательный жерлерден аялдар, кыздар эч качан энергия ала албайт. Тескерисинче, аялдар энергиясын чачып, коротуп, чарчап келет ал жерден. Ошондуктан жана дискотекага барып, түрдүү могул эмелерге барып, көңүл ача турган жерлерге барган кыздар, аялдар, ал жерде энергия, эч жерден энергия ала албайсыздар. Энергияны азыр түшүнбөшүңүздөр мүмкүн, бирок барып эмне үчүн мен тез чарчайм, эмне үчүн мен бат эле ушундай нерседен көңүлүм калып кетет, бир ишти баштайм, аягына чейин чыга албайм дегендердин баардыгы мындай күнүмдүк жашоодо көпчүлүк убактысын кайсыл жерде өткөрөт, ким менен өткөрөт, ошол нерсеге көп байкоо салыш керек экен. Ал эми ошо мурдагы күндөгү берилген тапшырмалардын жоопторун айтып коеюн. Эгерде сиз сары, кызыл өңдөрдү көбүрөөк жакшы көргөн болсоңуз, ошол цветтерди көбүрөөк тандаган болсоңуз, сизге ошол цветтер көбүрөөк жаккан болсо, демек сизде эркектин энергиясы көп экен сизде. Анткени эркектер ушундай сары, кызыл өңдөрдү, түрдүү мындай яркий цветтерди жакшы көрөт экен. Ал эми зеленый, черный деген цветтер дейт. Бул мужской энергия экен, только бул пассивдүүрөөк, бир аз төмөнүрөөк пайызды көрсөтөт экен ошол цветтерди жакшы көргөн аялдар. Ал эми көк, көгүш, могул боз цветтер, серый цветтер, коричневый, фиолетовый деген цветтер, булар аялдардын энергиясынын символу экен. Мен дагы качандыр бир убактарда ушундай окуп китептерден бирөөлөрдүн уккан жери менен жаза калчу элем. Ошол жаза калган кийин ошо сиздерге тартуулап окуп берип коеюн деп сиздерге эме кылып атам. Ал эми жанагы сиздерге дагы айткандай, сүрөт тартуу. 10 минуттага чейин тынбай сүрөт тартыш керек. 10 минуттага чейин эмнени тартасыздар, оюңуздарга келген нерсени тарта бериңиздер деп айткан элем. Ошол нерсени ошол сүрөт боюнча дагы жообун айта кетейин. Эгерде сиз сүрөт тартып жатып байкоо жүргүзүңүз, эгерде сиз жанагы геометрический фигураларды, бурчтуу, үч бурчтуу, ромбик, квадрат, прямоугольник, ушул сыяктуу сүрөттөрдү көбүрөөк тарткан болсоңуз, демек сизде эмне
эркектин энергиясы басымдуулук кылаттыр. Ал эми жанагы айлана, овал, круг, жана прямой линия, жана түрдүү гүлдөрдүн сүрөттөрүн, орнаменттерди, оймо чимелерди, кооз мондай өзүңүз кооздо ушундай тарткан эмелер болсо, эч кандай бурчу жок болсо, демек бул эмелер аялдардын энергиясы сизде көбүрөөк экен. Ошондуктан айтарым, эч качан аялдык энергияңызды керексиз жакка коротпоңуз. Аялдык энергияңызды мисалы бирөө менен урушкан, уят сөздөр менен сөгүнгөн, көчөдө туруп алып могул ушак айткандар, бирөөнүн жашоосуна башын тыгып алып, анан кийин мени жамандап койду, мени ушундай кыйнап атат, мени жаман көрүп атат, жек көрүп атат деп жана эме кылгандар. Абысынам мени көрө албайт, кайненем мени жаман көрөт. Мына ушул ойлонгон дагы аялдын энергиясын алып чарчатып салат дагы, эч нерсеге желанияңыз жок болот. Максатыңыздын каякта экенин, өзүңүздүн ким экениңизди таппайсыз. Сиз качан энергичный болуп, мындай бар го, ичиңизден бир нерсе кайнап чыгат го. Сизди бирөө сүйлөп атабы, сизди жамандап атабы, бирок көңүл бурбайсыз. Сиздин оюңуз бир гана, мен ушул ишти кылышым керек, мен ушул нерсени бүтүрүшүм керек деп үйүңүздө жумуштарды кылып, өзүңүз эле бир чыныгы эч кимге көрүнбөгөн бактылуулук ичиңизден кайнап өзү эле чыгып атат. Сиздин бактылуулугуңуз, сиздин могул маанайыңыз эч кимден зависеть этпеш керек. Мисалы, күйөөңүз сиздин көңүлүңүздү түшүрүп коймосо, менин күйөөм көңүлүмдү түшүрүп койду, настроениямды түшүрүп койду, мени жаман көрөт деп, сиздин маанайыңыз өзүңүздөн гана зависеть этиш керек. Өзүңүз маанайыңызды көтөрүшүңүз керек. Бир ишти мисалы аткара албай калдыңызбы? Мына бүгүн марафонубуздун 19-күнү. Ушул күнгө чейин толук аткарбаган, башын баштап туруп аягына чыкпаган канчалган кыз келиндер мына группабызда отурат. Ошол башын баштап койдуңузбу, башын баштап аягына чейин чыкпай калдыңызбы? Демек сиздин энергияңыз такыр жок, жетпей атасыз. Ошондуктан башын баштап аягына чейин чыкпай калган ишиңизде маанайыңыз түштү, демек өзүңүздүн маанайыңызды өзүңүз гана түшүрүп, өзүңүз гана көтөрүүгө акыңыз бар. Башка бирөөлөрдүн акысы жок. Башка бирөөлөрдүн сиздин маанайыңызды түшүргөнгө укугу да жок. Бул нерсени эгер сиз уруксат берип атасыз, күйөөңүз сиздин маанайыңызды түшүрдү, кошунаңыз сиздин маанайыңызды түшүрдү, сизди капа кылды, ошол нерсе сиз капа болуп калсаңыз, демек сиз уруксат берип атасыз ошол нерсеге. Менин маанайымды түшүрдүңөр, менин маанайым түшүп олтурат, ошо силер мени капа кылып койдуңар деп. Сүйлөсө сүйлөй берсин, десе дей берсин. Уруксат бербеңиз, жол бербеңиз. Алар сүйлөдү, демек могу жериңизге монтип шит коюп коюңуз. Силердин жаман сөзүңөр, силердин мени жек көргөнүңөр мына ушул жерден өтпөйт деп, мындай мысленно, визуально ойлонуп, ошол нерсеге монтип өзүңүздөргө мындай кылып коргон коюп алыңыздар. Ойлонуп эле, мындай оюңуздарда ойлонуп эле. Алардын жаман сөзү мага өтпөйт. Анын мен жөнүндө сүйлөгөн сөздөрү, ушак сөздөрү мага өтпөйт деп, ошол коргонуңуздун ичинде чыргап олтура бериңиз. Мен бүт баарын медитацияны эмнеге кылыңыздар деп айтам. Медитация адамды успокоить этет, адамга покой тартуулайт, адамга монтип наслаждение тартуулайт. Адам, мисалы, сиз өзүңүздү өзүңүз жакшы көрбөсөңүз, өзүңүздү өзүңүз сыйлабасаңыз, өзүңүздү өзүңүз сүйбөсөңүз, бирөөдөн сүйүүт требовать эткенге акыңыз жок. Күйөөм мени сүйбөйт, күйөөм мени сыйлабайт дейсиз. Сиздин акыңыз жок, эгерде сиз өзүңүздү өзүңүз сыйлабасаңыз. Ошондуктан биринчи өзүңүздү башкарганга, өзүңүздү өзгөрткөнгө аракет кылыңыз. Жана ошондой эле айтат элем кыздарга, түрдүү жанагы проблемаларды айтып, ар кандай да нерселерин айтып көрүшөт. Бул жерде болгону жанагы акыркы күндөр кинолордо окшошуп кетпедиби? Кинолордун мааниси да окшош, тартылган немелери да, форматтары да окшош. Болгону могу сценарий окшош, болгону актерлор башка. Ошолор сыяктуу эле түрдүү ар түрдүү могу кыздар, келиндер жазат мага ошондой проблемаларын айтып. Жанагы проблемалар окшош эле да, баары окшош. Же мен ойлойм, бири менен сүйлөшүп алып эле сага кандай жооп берет экен, мага кандай жооп берет экен деп эле сынап жазып атышабы деп дагы ойлоп көрөм. Анан ошол нерселерди баарын өзгөртүү биз мына өзүбүздүн колубузда. Мурда бир эме окуган элем, бир жакшы бир философтун айтканы бар. Бир акылмандын неме кылган ишин бирөө эч жактырбайт экен да.
жактырбай келип ушул адамды элдин арасында уят кылайын деп элдер көп чогулуп отурган жерде жанагы акылманга акылдуу кишиге кайрылат экен да, жана көрө албаган кишичи. Могу колуна көпөлөктү салып келип алып, менин колумдагы көпөлөк өлүүбү же тирүүбү дейт экен. Ушуну тапчы дейт экен. Дегенде жанагы акылдуу киши ойлоно отуруп, сен мыжыгып койсоң өлүү болот. Эгерде сен өлтүрбөй ачсаң тирүү болот деп айткан экен да. Ошондо эмне деп жооп айтышын билбейт. Жанагы ойлогон да, эгер тирүү деп айткан болсо мен колум менен мыжыгып өлтүрүп коюп, анан кийин мына сен туура эмес айттың, бул өлүү көпөлөк болчу дейт. Эгер өлүү көпөлөк десе, мен өлтүрбөстөн ошо тирүү көпөлөктү көрсөтүп, элдердин астында уят кылам деген ойдо айткан болчу. Анан ошонун жообун айткандай, көпөлөк, мына колубуздагы көпөлөк өзүбүздүн колубузда. Өлтүрсөк дагы ошол өзүбүздүн колубузда. Ол көпөлөк биздин тагдырыбыз, биздин жашообуз. Мыжыгып салсаңыз дагы, аярлап, кастарлап ошол көпөлөктү сылап, сыйпасаңыз дагы, баары могу тагдырыбыз мына өзүбүздүн колубузда. Ошон үчүн көбүрөөк бата кылып, көбүрөөк Кудайга кайрылышыбыз керек. Ошон үчүн эки колубузду жайып, ушул жерге жакшы сөздөрдү айтып, ошол сөздөрдү бетибизге, денебизге сүйкөсөк, ошол сөздөр өзүбүзгө өзүбүз дем берип, өзүбүзгө өзүбүз дем салган болобуз. Эртеңки марафонубуздун 20-күнүндө көрүшкөнчө аман болуңуздар. Эч кандай бүгүндөн баштап задание бербейм. Эгерде марафондун 1-күнүнөн баштап тынды эртең менен туруп алып медитацияларды, аффирмацияларды айтып аткан болсоңуз, демек 21-күндөн баштап сизге бул адат болуп калат да. Кандайда бир жашоо сизге, Алам, Кудай сизге бир белги берет, ошо жашооңуздун өзгөрүп баратканын. Ушинтип үй эле астыңызга таштап койбойт. Тагдырга, бактылуу жашоого мынтип сразу эле кирип барыш өтө кыйын. Акырындан бир шаг менен гана ошол өзүбүз эңсеген максатка жете алабыз. Мисалы үчүн, мен эгер көрбөсөңүз, могу жашоонун сизге берген, Кудайдын сизге берген жакшы күндөрүн көрбөгөн болсоңуз, сиз эч качан жетпейсиз. Кудай сизге жакшы күндөрүңүздү дагы бербей коет. Вечно ошол сазда олтургандай олтура бересиз. Кээ биркилер бар, баары эле мында асманда түшө калса, даяр. Бактылуу үй бүлө боло калса, сразу эле. Андай болбойт. Биз бактылуу үй бүлөлөрдү көрүп суктанабыз, Алар дагы урушат, талашат, бирок бири-биринин кызыкчылыктарын, бири-биринин сый урматын ордуна коюп үйрөнүшкөн. Бири-бирин тарбиялай алышат. Алар көп китеп окушкан, күн сайын бири-бирин тарбиялашат. Ошондуктан бактылуу үй бүлөлөрдү көргөндө суктанбаңыз. Аларды карап идеал тутуп, маанайыңыз чөкпөсүн. Өзүңүздүн үй бүлөңүздү, идеальный семьяңызды өзүңүз куруп алыңыз. Башка бирөөлөр суктанган семьяны өзүңүз куруп алыңыз. Ошондуктан бүгүн сиздер менен коштошом. Эртеңки марафонубуздан жолугушканча аман болуңуздар. Жана дагы айтып өтөйүн, ошол 27 августтан баштап 2 сентябрга чейин боло турган Аялдын магиясы аттуу мен онлайн сабагыма катталуу жүрүп жатат. Катталыңыздар, окуңуздар, өзүңүздөрдүн чыныгы магияңыздарды билиңиздер. Мен сиздерге ошол өзүңүздө катылып жаткан бир жүрөгүңүздүн дагы бир точкадай жеринде, же болбосо жүрөгүңүздө болбосо башка жериңизде катылып, ошол нерсени, ошол точкаңызды издеп жүргөн болсоңуз, мен ошол точкаңызды тапканга жардам берем. Сиздин чыныгы аялдык магияңыз эмнеде экенин, күйөөңүз сизди эмне үчүн аял катары сыйлабаганын, же болбосо адашып калбайын, удачный турмушка чыгайын, жакшы бактылуу семья курайын деп ойлоп жүргөн кыздар болсо, ошол туура жолдош тандаганга ушул менин онлайн сабагым сиздерге чоң жардам берет. Ошондуктан өзүңүздөргө биринчи иретте өзүңүздөрдү табуу үчүн, өзүңүздөрдү жашоодо сынып калбаш үчүн, жашоодогу бүт проблемаларыңызды ушул онлайн сабактан кийин токтотуп, чыныгы жашоону баштоо үчүн ушул онлайн сабакка катталыңыздар.
Сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар. Көнүгүүлөрдү аткарыңыздар. Эч качан кычалаттуу болбоңуз. Бул проблема боло берет, кете берет. Агарган таңдын келе турган кечи бар. Бул карарган түндүн ата турган таңы бар. Бул жашоо карама каршылыктардан турат. Тескерисинче, сиздин башыңызга бир кыйынчылык келдиби, аны сиз как мындай опыт катары, тажрыйба катары жакшы жагынан алганга аракет кылыңыз. Ошондуктан сиздер менен дагы бир жолу коштошуп берейин. Эч коштошкум келбей атат. Саламатта калыңыздар.